Кээ бир ири бизнес компаниялар башкаларга жол бербегенге аракет кылышат. Анткени бизнес базарында атаандаштык өтө күчтүү. Ошол белгилүү ири компаниялардын тоскоолдугуна карабай бизнес жасайм деген ишкер албетте бизнес жасай алат. Ал үчүн кээ бир бизнес иштерине ар кандай станок жана принтер сыяктуу шаймандар керек болот. Бул чыгарылышта дал ошол буюмдар тууралуу сөз кылабыз. Видеону аягына чейин көрүп, биз менен чогуу болуңуздар. Желим баштыктарды чыгаруучу станок. Бул станок желим баштыктардын 3 түрүн чыгарат. Биринчиси 10 килограммдык калың баштык, экинчиси 5 килограммдык жука баштык, үчүнчүсү 1 килограммдык тунук баштыктарды. Чындыгында баштык бардык жерде бат сатылуучу буюм. Анткени желим баштык көп болсо 4-5 жолу колдонулат. Андан ары баштыктын сапаты кетет. Ошол себептен баштык чыгарып сатуу бизнеси жакшы чечим. Бул станок менен баштыктарды ар түрдүү өлчөмдө жана ар түрдүү түстө да чыгарууга болот. Эң негизгиси 10 килограммдык баштыктын сыртына жарнама заказдарын алууга да болот. Кээ бир белгилүү чоң компаниялардын логотиптерин же элдик жарнамаларды баштыктын сыртына коюп чыгарса болот. Бул станокту 130 миңден 150 миңге чейин тапса болот. Нымдуу салфетка чыгаруучу станок. Нымдуу салфетканын бүгүнкү күндө кыймылы чоң. Ошон үчүн ар бир дүкөндөн табууга болот. Жана ар бир дүкөн болбоду дегенде күнүнө 1-2 даанасын сата алат. Андыктан бул товардын көлөмү күндөн күнгө өсүүдө. Бул ар бир адам колдонуучу буюм, кичинекей жаш балдардан тартып улуу муундагыларга чейин. Саатына 100 пачкадан жогору нымдуу салфетканы даярдайт. Баштапкы баасы 440 миңден башталат. Станоктун наркына жараша сапаты бар. Станокту сатып алардан алдын бардык даярдыктарга кам көргөнүңүз макул. Нымдуу салфетканы бардык дүкөндөргө сатууга болот. Унаа дөңгөлөктөрдүн желин теңдөөчү шайман. Шино монтаж кызматы эң керектүү жумуш. Жай же кыш мезгилдерине карабай эмгек кылуучу бизнес. Аянты 10-15 чарчы метрлик гаражда иштеп акча табууга болот. Эгер сизге бул бизнес жакса, анда ушул шайманды сунуштайбыз. Көлөмү эч канча жерди ээлебейт жана баасы $500 башталат. Самын жасап чыгаруучу станок. Бул станоктун жардамы менен ар түрдүү өлчөмдөгү жана ар түрдүү жыпар жыттуу самындарды чыгарууга болот. Бул станокту башкаруу кыйын эмес, башынан аягына чейин автоматтык түрдө иштетүү мүмкүн. Жана бул самынга да өз логотип же фирмаңыздын аталышын кошо түшүрсөңүз болот. Үй буюмдарын сатуучу дүкөндөргө коркпой өткөрө аласыз. Бул шаймандын баштапкы баасы 550 миңден башталат. Наркына жараша самынды да жогорку сапатта чыгарат. Тырмактарга сүрөт тартуучу принтер. Негизи бул шайман айымдар үчүн чыгарылган сулуулук салонуна керектүү принтер. Бул принтердин жардамы менен айымдар тырмактарына каалаган сүрөттөрдү түшүрө алышат. Жана бул принтерди уюлдук телефондорго туташтырып иштетсе болот. Уюлдук телефондон өзүңүзгө жаккан сүрөттү Bluetooth аркылуу принтерге жибере аласыз. Тартылган сүрөт 3-4 жумага чейин өчүп кетпей сакталат. Чындыгында көзгө анча байкалбаганы менен сулуулук салондун бизнеси өтө күчтүү болот. Бул принтердин баасы 90 миң, өзүнүн наркын бат эле актай алат. Ачкычтарды жасоочу станок. Бул станок чакан бизнестер үчүн ыңгайлуу.
Бүгүнкү күндө ачкыч жасоочу жайлар өтө көп. Бирок белгилүү миллиардер Роберт Кийосаки жакшы киреше конкуренциядан башталат деген. Ошол себептен жасайм деген бизнес планыңыз болсо, бизнес кылуунун жолдору өтө көп. Эң негизгиси өзүңүздө каалоо болсо болду. Бул станок батирелердин жана унаалардын ачкычтарын даярдайт. Кээ бир аймактарда бул станокко көпчүлүк тургундар муктаж болуп калат. Чакан бизнестер үчүн баштапкы баасы 15 миңден башталат. Кесме даярдап чыгаруучу станок. Эмнеге өз жерибизде бүт шарттар турса, башка жактардан сатып алып иштетебиз. Албетте жумуш орундарын көбөйтүп жана турмуш тиричиликте керектүү азык-түлүк буюмдарды өзүбүздөн иштеп чыгарсак болот. Бүгүнкү күндө Орусия өлкөсү ушул шаймандардын жардамы менен кесме жана макарондорду иштеп чыгаруучу заводдорду башкарып келет. Бул станоктор кесме жана макарондун 10дон ашык түрлөрүн даярдап чыгарат. Баасы $28 000, баасына жараша кызмат кылат. $28 000 болсо Орусия өлкөсү сыяктуу көптөгөн жарандарды жумуш менен камсыз кылып жана чоң заводдун башчысы болосуз. Өсүмдүк майын даярдоочу станок. Өлкөбүздө жаңгактын түрлөрү көп. Элибизге табигый өсүмдүктүн таза майын сатса да болот. Бул шайман ошол өсүмдүк майларын даярдайт. Эгер курамында чыныгы таза өсүмдүктөр болсо, кардарларыңыз бат эле көбөйөт. Саатына 3-4 литрге чейин майларды даярдоо мүмкүн. Чакан бизнестер үчүн баштапкы баасы 15 миңден башталат. Кол кап токуп чыгаруучу станок. Бул станок автоматтык түрдө иштейт. Жумушту бир гана киши жүргүзсө болот. Курулуш иштерине жана дыйкандар үчүн 3 түрдүү колкаптарды чыгарат. Аянты 8 чарчы метрлик бөлмө керектелет. Саатына 100дөн ашык колкап чыгарууга болот. Баштапкы баасы $1500 башталат. Вакуумный упаковщик. Күнүмдүк акча түшүп туруучу чакан бизнести иштетүү ар бир адамдын колунан келет. Эгер буга чейин азык-түлүк алып сатуу бизнесиңиз болсо, бул вакуум ал жерде ашыкчалык кылбайт. Кайра кошумча бизнестердин катарын толуктайт. Кыска мөөнөткө жашаган тамак аштарды ушул вакуумдун жардамы менен сактоо мүмкүн. Жер жемиштерди да микробтордон, чаңдардан сактоо үчүн вакуумдап койсо болот. Бул шаймандын баштапкы баасы 30 миңден 70 миңге чейин. Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.